Қандайсыз? Саламатсыздар? Саламатсыздар? Жақсы. Алхамдулилlah. Aha. Jingil ekan. Buyog'ina u. Xatib qana. La ilahe illallah. Muhammedur Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu hurmatlı Müslüman tuğanlar, жана шаарыбыз тургундары, эже карындаштар, жана бүгүнкү ушундай бир нурлуу, куттуу, берекелүү күнгө келген биздин кадырлуу коноктор, шаарыбызга кош келипсиздер деп айтабыз. Анда бүгүнкү иш-чарабызды баштап, келген коноктор менен бир аз тааныштырайлы. Бүгүнкү ыйман кечебизге атайын алыстан атарытып, ушундай бир мусулман туғандарды зиярат кылуу максатында жакшылык ишке салым кошойлу деп Азирети Муфтийдин кеңешчиси жана дин алымы Эрмек Тынай уулу дамылабыз келип отурат. Жана ошондой эле Азирети Муфтийдин Баткен облусундагы өкүлү Мамадияр уулу Муратали казы дамылабыз келип отурат. Жана ошондой эле биздин Баткен облусунун Кызылтыя шаарынын баш имам хатиби Абдумалик Кары Ташматов карекебиз келип отурат. Жана Устаз Эрмек Тынай уулунун кеңешчиси ажекебиз Кызылтыя шаарына атайын кызмат кылып келип отурат. Аллахым жалпыңыздарды, куттуу, берекелүү кадамыңыздарды пайдалуу, берекелүү кылсын. Жана кийинки сөздү биздин Баткен облусунун казысы Муратали казы дамылабызга берсек. Жана ушул иш-чарабызды ачып бериш үчүн биринчи Аллахтын кереметтүү Кураны болгон Куран аяттары менен баштасак, жана Куран окуу үчүн микрофонго Кызылтыя шаарынын баш имам хатиби Муратали Кары дамылабызга берсек. Абдумалик Кары дамылабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم جلتنا الله قلب وقمنا كلمة أخرى من بعد الله صلى الله عليه وسلم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صحابة ушул чөчкөнгө кайтыш болгон жалпы маркумларга ушул жерде баарыбызга караштырып кеткен өтө жаткан жакындарыбызга барлыктарына багыштадык. Аллахтын Куранын соолун жеткирип баарыбыздын курсан кылган, Кураннын берекесин бүгүнкү иш-чарабызды берекелүү кылган, пайдалуу кылган, жугумдуу кылган. Аллахым ушул жерден бир иман азык алып баарыбыз үй-бүлөбүздү, мамлекетибизди, элибизди, жерибизди мөңгүсүнө өсүшүн Аллахым салым кошо турган салih пенделерден кылган ya Rabbal Alamin. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك برحمتك يا ارحم الراحمين. Bulut şarjası değişke gelsin. Саламатсыздарбы, урматтуу Сүлүк шаарынын тургундары, урматтуу биздин казы заманда, урматтуу Эребек заманда биздин куттуу Сүлүктүү шаарына кош келипсиз. Бизге куттуу өмүрүн берекелүү жаткыратына балбан билек ынтымактуу эли бар, кеңге толгон касиеттүү жери бар. Биз ушул жерде убагында Сүлүк шаарына келсеңиз керек, бирок ушул убагында Орто Азиянын Качагары аталып, ушул жерге көмүлөндүрүп бүт эсирга аты чыккан шаар болгон
Азырдарында bir жылda 400.000 тоннадан көмір қазып, біздің көмірші балғандарымыз жылға 400 миллионнан ашық, 450 миллионнан ашық салық төлеп, мемлекетімізге дағы, елімізге дағы пайда кетіп, Баткен облысын көмірменен, жылулықменен қамтып атқан ең ақырғы немеде ең ақырғы шаар деп айтсақ, біз айтамыз, ең бірінші шаар. Сүліктүү шаары бұл тарихта да шаар қатары ең бірінші түзілген шаар. Ошондой эле чек арадан киргенден кийин эң биринчи шаар. Сүлүктүн эли дагы өтө касиеттүү, ынтымактуу эл, диндар эл. Биз ар дайым өзүбүздүн дамбылдарыбыз менен, молдолорубуз менен ар дайым сыймыктанабыз. Сизге дагы чоң рахмат. Мен кечээ күнү ушу Эрмек тамында келет деп ушу биздин имам хатип Нурсултан намында айтканда көп ойлондум да. Эмне деп сүйлөйүн, кайсы сөздөрдү айтам Эрмек тамында келсе, эмнеге деп арыстанам депчи жакка. Бизге эмне жетпей жатат деп. Кандай жардам керек сиздерден депчи бизге. Чын айтканда эми мына тарыхты карап отуруп мен ойлосом, кыргыз эли жылдардан бери ушу нарк салт жакшы сактап келген экен. Анан эски убагында эң чоң баалуулук бул Ленин болгон, партиянын нелери болгон, Кудай жок деп үйрөткөн да бизди бардыгыбызды. Анан 90-жылдары жана жапайы бир базар экономикасы болгондо, ошондо эң чоң байлык болуп калган. Байлар эң бар бай болуусу келген. Айтарыз. Не болду? Шамшытамында эмне деп атасыздар? Аялдарды туз алып. Үчүлөп кеткен отурдуңуздар. Айтарайын. Мен ойлойм бизде эң убагында ошол эски убагында бир коммунисттик идеологияга сугарылган эл болсок, кийин 90-жылдары эски караганда бир байлык, бийлик эң биринчи орунга чыгып, элдин бардыгы бай болгусу келип эле, ушу бай адамдардын сүйлөгөн сөздөрүнүн бардыгы чын болуп эле, элдин баары бир норкош тумак кийгиси келип эле, оолдордун алтын Мерседес тепкиси келип эле, ошонгон адамдардын сөзү сөз болуп эле. Азыр 30 жыл өтүп, жаңы муун өсүп чоңойду. Азыр көп адамдар байлыкка деле кызыкпай калды деп ойлойм да. Байлыкка байпагым деп, бай адамдарыбыздай элдер бай деле болсун деп. Уюштуруучуларга дагы, ошо биздин казыятка дагы, улуттук казыятка дагы. Sizin ereceğiniz öyle bir süre için sağlıklı kokturduğunuz jana şular aldığınız memleketimizde aldığınız ölümünü şahar katarına kirişine koşmak zor salınız, cigerli rengi öte çoğu. Allah'ın ağırdan çünkü ereceğinize hizmet kılıp duruyoruz. Ondan gibi sözü Batken Ulusu'nun fazlası Muhammed Eroğlu Murat Ali Karaki görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı ağalar, hurmatlı ağalar, ece kardeşler. Barınızlar, büyük işlere hoş gelipsizler. Yaratan Allah Teala nasip etken kadamınızlarga köp soğuk jatsın. Günöylerinizdi keçirsin, darajağızdı götürsün. Endi özgüçe Alıştan'dan tanıtıp gelgen Tınay yolu Ermek damlabız Batken облысынан өзгөчө Сүлүт шаарына кош келипсиz. Сиздин кадамыңыз куттуу келсин, ушул шаар дагы өнүгүп өссүн. Биз дайым эле айтып келебиз, Баткен облус казыяты же катибет кандай иш-чара өткөрбөсүн, болот Шашкын Алиевич дайыма алдын саптап бизге жардамчы болуп турат да. Дайыма баягы өзүнүн акыл насаатын айтат, жардамын берет, жолун көрсөтөт. Болот Шашкын Алиевичке дагы ага чоң алгыс билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Allah razı olsun. Benim hurmatlı көбүнчө бул жерден мына апалар келиптир. Апалардын орду биздин коомдо өтө чоң. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бейиш ийелердин таманын астында деп бекерден айткан эмес. Бейишти, баарыбыз эңсеп жүргөн бейишти Аллах Таала энелердин бутунун астына коюптур. Бул деген сөз эмнени билдирет? Енелердин колуна орду чоң. Ене оң болсо,
ene salihli bolsa, ene akıllı bolsa, ene tarbiyalуу bolsa, Kudayым buyrsa биздин коом да тарбиялуу болот. Ошо жана жогоруда айткандай, жакшы тарбиялуу балдарды, кыздарды мына ушу энелер тарбиялайт. Энелер мектеп, энелер медресе. Ошондуктан эми бул инсан болгонубуздан кийин кой аксагы менен жүз кемчиликсиз инсан болбойт экен. Бирибизге бирибиз Аллах Таала Кур'анда айткандай, "Вадакир фа инна зикра танфа'ул му'минин", ескертүү момундарга, мусулмандарга пайда алып келет дейт. Ошо ескертүү максатында атайын суранып, Азирети Муфтий Дамбалабызга Кудай разы болсун, ошо көзү баш болуп, эмек дамланы бул жака жиберди. Дамлабыз да суранычыбыз чечке кылбай келди. Эми алыстан келген киши мусабыр болот. Мусабырдын дуасы кабыл болот, ниети кабыл болот, тилеги кабыл болот. Азыр дамлабыз бул жерде өзүнүн акыл насаатын айтып, суроолорго жооп берип, өзүнүн бата дуасын берсе, ушунча элдин жакшы тилеги менен, батасы менен иншалла бир эле Сүрүктүү шаар эмес, Баткен облусу. Керек болсо биздин мамлекетибиз иншалла жакшы жака өнүп өсөт иншалла. Себеп дегенде кайсыл элдин кандай болоорун билгиң келсе, мамлекеттин кандай болоорун билгиң келсе, элине кара дейт. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Жана жогоруда эртең менен Лейлектеги келген кишилерди көрүп, бүгүн мына сиздерди көрүп, Кудайым буйрса учубуз курган эмес экен, акканабыктан суагат. Баарыңыздарга Кудай разы болсун. Эми сөздү созгонун кереги жок. Азыр сөз кезегин Азирети Муфтий Дамбалабыздын кеңешчиси, дин алымы, биздин көп жылдан бери мындай устазыбыз Эрмек Дамлага сөз берсек. Дамла, бисмилла. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу биртугандар, баарыңызга Аллах разы болсун. Урматтуу мэр, урматтуу казкем, хатип, машалла, ушундай эле ошо аксакалдар, укук коргоо органдары, баарыңызга Аллах разы болсун. Эми жалпылай эле баарыңызга Аллах абдан разы болсун. Эми мындай эме жагы бүтүп окшойт. Мен эмнени сүйлөйм билбей калдым, келсем эриң эле молдодо экен ошочу. Анан кай сүйлөйүн деген теманын баарын сөзөп салды. Проблеманы айтып салды. Дамлам печат коюп салды. Эми өзүң бил дегендей болуп кетти. Кур'ан керемет болду, машалла. Алхамдулилlah. Чын-чынына келгенде баягы жаш бар нерсе проблеманы айтып берип турган болсокчу, проблема жаштан көп да. Адам өзү күнүнө 99 бала ар бир жашан адамыбызда келип туруш керек. Бул дүйнө өзү мындай идеалдуу дүйнө эмес. Бул дүйнөдө бар эмне жаратылган болсо, зинату дүйнө бир нече убакыт гана кооздук болуп, бул дүйнөнү Алла Таалам бир нече убакытка биздин колубузга берип койгон. Ошол себептен машалла баарыңыздардан мындай бир жакшы бир сон мындай отурушуна позитив күтөм иншалла. Анткени себеби албетте бул проблема, туу проблема деп айтканыбызга мындай шейхтердин бириси, же болбосо устаздардын бириси мындай айтат эле, проблеманы айтып коюш акылдуулук эмес дейт. Ошол проблеманы чечүүнүн жолун таап берүү бул акылмандык деп айтат эле. Ошол себептен чечим бул бар. Болгон нерсе ошол нерсени кабыл алыш керек. Ошол чечим азыр мен иншалла силерге бир аз диний өтү. Устаз азыр силерге момундарга эскертүү жөнүндө аятты айтып берди. Бул кандай десе, эскерткиле деген сөз эскертүү үчүн. Бир да оюңарда болбосун, Эрмек молдо келип, жолсо сиздерди бир үйрөтүп салайын деп келген жокмун. Болгону силер менен баарлашып, жүз көрүшүп, момундардын баягы бири-бири менен болгон учурашкандагысы, бири-бири менен жолуккандагысы, машалла, Алла Таалага жагат, анын пайгамбарына жагат экен, машалла. Биз отурабыз, бул жерде жөн отурган жок, бул жерде азыр периштелер дагы бар. О жиндер да келди, керек болсо алардын арасында мусулмандары, сиз менен биздин сабактарды угулду бар. Эмне үчүн билесиздер, андан кийин атабызда илгерткен сөз бар. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет дейт, туурабы? Демек, эң жакшы сөз эмне десе, биз баардыгында көчөп отурган ак жолукчандар, мынакей сакалчандар, негизи эле ушул жерде мынакей сонун жигиттер дагы ошо аялзатта турасыңар, медреседе, мечитте окутканда бизде муаллим тани деп экинчи муаллим деген китебибиз бар. Мына ошонун башында арабчаны үйрөнүп баштаганда бизге 6 калима жолду. Калиманы баштап алышы калимату тойиба.
жақсы сөз деп тұрғаннан ла илаха илlallah Muhammadur Rasulullah деп жазып тұрады. Көрші, ең жақсы сөз иман сөз екен көрші. Ең жақсы сөз жан дертте тұрған бұл Құдайды таныған сөз екен. Ең жақсы сөз бұл Құдайды таныды тұрған сөз екен. Ең жақсы сөз Құдай Тағала бізге танытқан пайғамбар жөнінде айту сөз екен. Ең жақсы сөз жанды ерітіп, жан дүниені орнына алып келе тұрған бүткіл проблеманы шешіп тұрған машалла ұшы сөз екен. Демек аз осы жерде иман сөзі сөйлелікші. Проблеманы сөйлемеймін мен аз, иман сөзін сөйлегім келіп кетті. Енкен себеп машалла, мен сіздерге бияқта болғанмын мен. Болғанда тек 201 км елдей келіп, аржақ 2 километр ары барып тұрған шайтанның белін сындырып келгем. Мұндай жаңағындай көміріңерді салып, темеге, мұндай каталат бар екен, вагончиңер бар екен, ошоға салып, анан кейін тек ошо вагончик менен қайыр өйде шыққан болчу. Ал 10 жыл бұрын болчу. Анда ар біріңер өзіңер үйіңерді қазып болчусуңар. Азыр болса Құдайға шүкір мамлекетке налог төлеп, момчамда өнү өсүп машалла, көчөлөр асфальт болуп, жакта эсти колуплап жаткан үйдүн бардыгы бөрлөрдүн үйү болуп кетти. Аллаху акбар. Аябай сонун нерсе бар. Демек, көрсө адамда материалдык жак өсүш менен азыр айтып аткан нерсе ордуна келбейт экен, байкадыңарбы? Бар нерсе өстү, бар десе болуп атат. Болгон сайын бизде жашообуздагы болгон жакшы нерселер өзүнөн өзү үзүлүп кетип атат, туурабы? Демек, машалла, сиз менен бизге эң негизги иман экен. Анда сонун сөз. Дүйнө караңгы болчу экен. Адамдардын адамдык касиети жоголгон. Төөлөр бисмилла Аллаху акбар деп эле четинен союлуп, керек болсо каны менен желип турган. Дүйнө караңгы болчу, өзүнүн аялын көчөгө чыгарып, келаткан кербенчилерге бир нече сомго убактылуу сатып туруп, кайра менин аялым деп, башка бирөөдөн бала болуп калса, менин балам деп бага берген бир заман өттүр. Адамдардын ичинде көп, субханалла, зомбулуктар, адамдардын ичинде кул болгон, негир болобу, араб болобу, византист болобу, ким болот? Алардын баардыгы кул болот. Кичинекей балдарга көңүл бурбагыла, бурбайлабагыла, бала ыйлайт, бала ыйлайт, эчтеке. Силер мени уккула, баланы укпайлабагыла. Жүрөгүңөр бияка буругула. Бакылгыла, нерв болбогула. Күйөөңөргө нерв болгонсыз, мага да нерв болот. Бала ыйлайт да, бала ыйлайт. Бакыл тийбегиле. Мени уккула мени. Түшүнөрбү? Бала да тынч болду. Шайтан ушундай болот да. Жакшы сөздү сөйлөбөйт да шайтан. Бала аркылуу керек болсо сен аркылуу. Мына ошентип турган мезгил экен. Бул айтып аткан состояние ар бир үйдө, ар бир айылда, ар бир шаарда кылым өткөн сайын боло берет экен. Дүйнө өзү проблемалардан турат экен. Дүйнө өзү проблемадан турат экен. Мына ошол мезгилдерде адамдар толтура кудайларга сыйынат экен. Толтура кудайларга. Ыйык деп аткан Кабанын түйүндө 365-тен ашкан анын улуусу Латта, бирөө Узза, бирөө күнбатышта, бирөө күнчыгышта, бирөө ургачы, бирөө эркек кылып, адамдар ар кай нерсени бир ташка, бакка, темирге, бир нерсеге байлап, Алладан башка бирөөнө сыйынып, жылаңач болуп Кабаны тегерен түшөт экен. Бүт башка жактан келгендерге да айтат экен, чечиңгиле дейт экен. Эркек аял Кудай алдында силер жылаңач турушуңар керек. Силер бул кийимдердин баардыгы арамдан деп чечтиришет экен. Ошентип турган мезгилде бирок адамдардын баардыгы жүрөгүндө ушундай түпөйүл болот. Аялды сабаган эркек күнүгө болгон. Кааласа кескилеген. Көп аялдардын кулагы жок болгон дейт. Эмне үчүн дегенде, бир нерсе болсо эле аялдардын кулактарын кесип салчу экен да. Кээ бир убакыттарда экөө келип, эки эркек талашып кетип, бир боюнда бар бир айыл айтса, айтат экен, могунун ичинде ургачы, же болсо эркек менен эткени кел көрөбүз дейт да. Ичи жарып туруп, эркек бала экен деп басып кетип калчу. Ичи шуурган боюнча калат. Адамдар караңгылыкка ушунча берилгендигинен четтеги турган чоң-чоң мамлекеттер, өнүгүп өсүп турган мамлекеттер ошол жерге келгенден коркчу экен. Басып алыш оңой эле. Армиясы жок, эчтекеси жок. Баяларсаң бир дер турат,
Басып алып туруп алып коеюн дейт, бирок мынекен ала албайт экен. Эмне үчүн дегенде, ошолордун жаман адаты буларга кирип кетип, элибиз булуп кетти деп коркчу экен. Көрдүк кандай? Ал мезгилде адилеттүүлүк дегенди эч ким унутуп калган барды. Ал жерде бир гана байлардын сөзү сүйлөнгөн. Кулдар адам болгон эмес. Кааласа үстүнө ташты бастырып коюп, керелден кечке сабашкан. Кааласа өрттөп коет эле, кааласа чаап коет эле. Каалагандай адамдын укугу эм болгон эмес. Адамдар жүрөгүндө түпөйүл болуп, күрө кыйналып келген болсо, аны шылдыңдашкан. Арак литрлөө эмес, момда агып турган. Ушунчалык деңгээл ушундай болгон, күнүгө саңырсып, каңырсып, керек болсо ушундай сасык болуп турган. Ушунчалык деңгээлде болгон аял киши бүгүн эртең менен кечке чейин аман болсо болду, же болсо бир 10 чакты эркектин алдында жатып калбаса болду болуп, субханалла көчөгө чыккандан корккон. Адамдар ушундай болуп турган, бирок адамда үмүт деген өчпөйт экен. Адамдар үмүтү бар болчу. Эмне үчүн дегенде, ошол жерде жаткан, ар жагында жашап аткан эл деле, бияында жашап аткан эл деле акыр замандын эң жакшы адамы келет жакында. Акыр заманда адамзаттын кургат куткарып келүүчү келет деп, керек болсо ошо жерде турган жөөттөр, Таурат окуп аткан жөөттөрдөн бери айтып турат экен. Адамдардын жүрөктөрүндө күтүү бар болчу. Аз деле мисалы сиз деле өзүңүз үй бүлөңүздө бир чыр-чатак болуп атса, үй бүлөңдө мындай бир маселе болуп аткан болсо, банкрот болгон болсоң, ооруп калган болсоң, кошун урушуп аткан болсоң, жашоодо бир нерсең келбей аткан болсо, акчаң болуп деле бирок жүрөгүң тынчыбай аткан болсо, эмне болот экен? Ушу бир жакшылык болуп калар деп тегерек четти карап, бирөөдөн өтүп психологко барып, дагы бирдемке сап, тиги барып, керек болсо Кудай сактасын, көз ачыкка чейин барып, мен качан жашоом оңолот деп турат, издеп болду турабы? Азыркы заманда деле адамдар изденип атат экен. Мына ошол мезгилде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келелек заманда ушундай чоң деңгээлде адамзат бузук кылыша турган болчу. Пайгамбар келди. Пайгамбар келгенде эле сразу арак ичпегиле деген жок экен. Наша чекпегиле деген жок экен. Болсо субханалла, муну зына кылбады. Жок. Билесиңер эмне кылды? Аларга айтты. Айткыла. Бир Алладан башка, бир Кудайдан башка силердин бул проблеманы чечип берүүчү жок. Сени жараткан дагы, рызкыңды берген дагы, түрүлтө турган дагы, өлтүрө турган дагы, бактылуу кыла турган дагы, бактысыз кыла турган дагы, жашоомдогу бардык нерсени чечим бере турган иллаллах бир Алла деди. Баардыгы таң калды. 365 өөнүн ордуна бирөө элеби деди. Ооба деди. Бирөө эле. Таң калышты. Ал кандай болот деди. 365-тен кутуласың, 365-тин кулу эмес, балким сен бирөөнүн кулу болосуң деп айтты. Бир эле Аллахтын, бир эле жаратуучунун, бир эле берүүчүнүн, бир эле алуучунун бирөөнүкү гана деди. Адамдар таң калышты. Чын элеби деди. Дагы эмне үчүн келдиң деди. Ушуну алып келишпи? Ооба, мен Аллах Таала мени ушунду жиберди. Бир гана Аллага сыйынган, бир гана ага кул болгон. Ал бактылуу кылат, ал бактысыз кылат. Анан өлгөндөн кийин Алланын алдына барганда сен ошол жактан жооп бересиң. Дегенде отуруп калышты. Айтты, дагы эмне үчүн келди деди. Мен дейт, аялды, эркек менен аял бирөө бактылуу болуш үчүн, бир жакшы үй бүлө болуш үчүн, ушундай бир жакшы кызды да баланы да тарбиялаш үчүн. Чын элеби? Кыздарыбызды өлтүрбөй койсок болобу деп сурашты. Ооба деди. Аллах ал рызкысын берген, ошол рызкысы менен жашайт. Алла Таала рызкысын берет, сен аларды бага албайбыз деп өлтүрбөгүлө деди. Бага албайбыз деп аларды өлтүрбөгүлө. Эмне себептен? Анткени рызкын Аллах берет. Алла кааласа эненин ичинде кыз кылат, Алла кааласа эркек кылат. Алла кааласа экөөнүн ичине салып коет, кааласа эки кызды салып коет, кааласа эки эркек салып коет, кааласа бирөөнү салып коет, кааласа бербей коет. Аллах ар бирин жаратып атканда өз рызкысы менен жаратат деп айтты. Дагы эмне үчүн келдиң деди. Мен дейт, атаны даражасын бийик кылыш үчүн келдим. Эненин даражасын бийик кылыш үчүн келдим. Үй бүлөңөрдүн ичинде бактылуу үчүн келдим. Мен бир тууган болуп жашаш үчүн кошуу үчүн келдим. Үзүш үчүн эмести, кошуу үчүн келдим. Бир туугандарды кошуу үчүн келдим. Дагы эмне үчүн келдим деди. Силердин караңгы болбой, илимдүү болушуңар үчүн келдим. Бардыгы таң калып калыш, ушундай дагы болобу деди. Жердеги бейиш башталды. Адамдар пайгамбар аркасынан ээрчип, чын эле алар көрүп башташты. Ушул заманда деле бар туугандар, бир нерсе айтайынбы? Көп адамдар көп нерседин кулу. Ырым-жырымдын кулу,
Korkunçtun bunu, dünyadan gedey olup kalıştın korkunçu var. Adamlar en çok korkkan dersesi aldı, gedey olup kalı korkunçu var. Adamlar dünyada 5 bir şey un tursa, 6. bir şey un ala turgan zaman. Adamlar kursağı tok bolup turgan sırasında daha bir nesini ala turgan zaman. Bir şkaf tursa, 2. şkaf, ne için korkut. Ne için korkut bilesiniz mi? Antken illallah, bir Allah'dan degen nesi jürkten çıkıp ketken. Peygamberin kutlu hadisi var. Kudaydan uyalbasan, kağalağanını kıla ver deydi. Degenim adamlar uyat, sıyıt degen neseni kaçan joğulut dese, kaçan Kudaydı unutkan eken. Kaçan yüreğinde Kuday degen nese, o ilgeri ata oğuzunday dep kelgen. Kudaydı gözüngmenen görбөсөң dagы, yüreğinde, bu dilinde tut degen. Emne üçün bilesizler mi? Ant kelse bu yerden Kudayını çağırıp isen, bu işiden çağırıp isen, anda ajiraşуу opo oңой bolot. Ajiraşуу degen nerse iman meselesine tiyешелүү бар. Ukla kaçan bir erkek men bir ayol ajiraşa turgan bolsa, o asmandağı arşı titreydi eкен. Arş. Ушунча çoğ Allah жараткан mahluk. Kaçan erkek dozdan talak деп çıkkanda titrep başlayt eкен. Ekincisini aytpasa eкен дейт. Ekincisi ötkende Allah'a karşı, ya Allah senin penden bir zulümçülük kılgan tat deyt. Üçüncüsü aytkanda eкен, ya Allah bugün bir penden uşunday bir çoğ jaman nerse kıldı, kıyamatта mıncıgan joper eкен deyt. Arş aytат eкен. İmanın bolboso, Allah Taala meni görüp turat, Allah uğup turat debesen, güyöңdүчү боктоп соктоп элдин баана жамандап, sen ошо менен бактылуу боло албайсың. Анткени сен жүрөгүңдө Кудайдан коркунуч болгон себеп. Болбогон себепти. Кой ушуну мага Кудай Таала жазган экен ай. Мейли жаман болсо жазган экен. Ушу менен чыдап коеюнчу, күтүп коеюнчу. Ушу Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн дебесең, сен аял менен ажырашып кетип оңой экен. Güyöң менен ажырашып кетип, анын бүткүл дүйнөнүн баарын жамандайсың. Мен дайыма айтып берем. Качан güyöңөрдү жамандаштан мурда бир нерсени унутпагыла, эч качан эсиңерден чыгарбагыла. 100% эсиңерден чыгарбагыла. Бул ушул нерсе. Sen bu güyöң жамандадың, кайнатаң, демек сенин апаң, атаң, бир туугандарың, балдарың бардыгы тең бир адамды жек көрүп калды. Эми сен биринчи чоң дарбазаны талкалап салдың, эмне себептен талкалап салдың? Анткенсе эртеңки күндө ошол güyöң, ошол эле сенин апаң менен атаң менен ордо кадыры жок болот. Кадырын жоготтуң, бул бир болду. Экинчиси балдарың атасын сыйлабай калды. Ол кандай нерсе? Эмне себептен болду билесиңби? Сен Кудайдан коркпогон жүрсүң. Кудайдан коркпогон үчүн, жүрөгүңдө Кудайдын коркунучу болбогон себептен. Эмне үчүн ушак айтат билесиңерби? Kudaydan korkpağın için bu uşak aytat. Antken sebebi Peygamber de uşakçı beyişke girmeyt dedi. Sen beyişke girmeyt degen sözdü bilip durup dağı Kudaydan korkpay büröğünün ne kıldın? Büröğünün ayıbını açtın. Peygamber de aytat, eğer dedi bir adamdı uşaktasaňar, eğer oşondu al jok bolup turgan bolsa, uşak kılgan bolsaňar, eğer de al jokkanda bar bolup turgan bolsa, doomat kılgan bolsaňar deydi. Doomat. Demek sen ошо ушактап атканың, sen аны көрө албастыгың. Sen ага кызганың чың бар ошого. Sen ошол адамды жек көргөнүң бар, жүрөгүңдө хасатың бул жерде күйүп турат. Ошону сен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы аялды бузуку деп айтпагыла дейт. Жакшы эркекти бузуку деп айтпагыла. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени Кудайдын алдына жооп бересиң. Эртең Аллахтын алдына барган кезде эмне деп жооп бересиң? Мен бир кечирим сурайынчы силерден. Араңарда балким ушундай бир мындай эмелер бар. Бир кандай десем, китеп окуган адамдар бар деп коеюн мейли. Сурашыңар мүмкүн менден азыр далил алып кел деп. Экөөбүз отуруп калган мен сизге далил айтып берейин. Ошо сахих эмес, хасан, мавду, кайсы айтып берейин. Бирок азыр мен сизге кыргызча түшүндүрүп берейинчи, андан кийин илим жагына келсек мен өзүмө келдим, мен кайдан алгам, кайсы далил айтып берем мен сизге. Бирок качан адамдарды жакшылыкка чакырып аткан мезгилде анын сахих эместиги бул эмне экен? Көп мындай айтканда өзүнүн ордун таппайт ал. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени себеп жакшы деген жакшы да турабы? Жакшы бол деген жакшыбы же жаманбы? Жакшы бол деген жакшыбы? Жаман бол дегенчи? Жаман.
Demek subhanallah aytayın деген нерсе эмне экен? Караңыздар. Барды келди. Siz meni bizni жүрөгүбүздөгү Кудайдан мен Аллахым көрүп турат деп койгуна кой. Кой, Кудай көрүп турат, кой эле. Жок, мен кылбайм муну. Кой, бар, Аллах менен жетишип ал, бүттү. Мен не тиешем жок. Кой. Мен бул Аллах үчүн, Аллахым көрүп турат. Мен Аллах кошкон. Мындай айткан нике кайып дептир. Ушуга кошуп коюптур биргелей сого. Мен буга чыдашым керек. Кудай үчүн чыдашым керек деген нерсе. Кой ушу баламды алкаш болуп калбасын. Кой балам ушу наркоман болуп калбасын. Кой ушу элим берейин. Аллах үчүн. Алла көрүп турат. Кой мен ушу үй бүлөмдү сактап калайын. Кой мен көчөдө бир сөз бар да, дамыла, бир сөз бар. Бай элимде дейт деген сөз бар го. Барды келип ушунун чыгыштыда элимде дейт деп жашабаш керек. Кудайымды дейт деп. Ай, сен Кудайдан бұрын Кудайды жаратып, Кудай Таала жаратып койгон бир махлуктун түйүнө уялбасаң, кантип сен Алладан уяласың? Кантип сен ушу мына молдодон уялбасаң? Мынакей көчөдө кетип барасың, сөгүнүп атасың, молдонун түйүнө сөгүнүп атасың. Сен молдонун түйүнөн уялбай атсаң, өзүң жалгыз калган эмнени кыласың? Эмне гана байлааны кыласың, туурабы? Сен өзүң ким экенин билбей атасың да. Ошонун себебинен биздин дайыма жана да айтып берип атам. Бизде сонун нерсе бар. Ой, адамдардын арасынан жаман деген нерсени жалгыз калганда да кылбаган дейт. Эмне себептен жалгыз калганда кылбаш керек? Анткени себеби сен жалгыз калганда сен жалгыз эмессиң. О, сен Аллах көрүп турат. Bir кичинекей bir окуучуларга тиешелүү болгон bir кичинекей bir хикая бар. Bir күнү устазы bir нече шакиртин чогултат экен. Эми шакирттердин ортосунда бири-бирине болгондой мындай кызганыч бар да. Анан bir күнү устазы жакшы көрөт экен. Дайыма мындай bir шоколад береби деп нерсе алат. Анан шакирттер айткан устаз дейт. Эмне тигин жаш эметип бересиз? Ал деле анча деле окубайт. Биз мынакей Куран жаттап атабыз, мондай кылып атабыз. Бизге деле bir нерсе мындай bir жакшы көрүп коңузчу биз. Айтат, мен силерди жакшы көрөм, бирок келди. Чогултуп туруп, ар биринин колунда бирден кичинекей bir мындай bir балапан берип койду. Айттыр бар, эч ким көрбөгөн жака барып муздап келди. Аллаху акбар. Окуучулардын бирөөсү, о тигини мен астына кирип кетти, бирөө столдун астында, бирөө бочканын аркасында, бирөө үйдүн аркасында бар, бирөө чөптүн арасында бар, муздап келди. Анан бир нерсе баягы бала жок дейт. Баягы бала жок, жакшы көрүп аткан. Анан бир нече мезгилде келип, калды баягы балапанын түрүп келди. Айтат, ой, баягы устаздын шакирттер каткы мына устаз мунун келеси о дейт. Мунун келеси о десе, устаз сурайт экен. Устаздын устаздыгы ушул эки баам парасатында да. Акылдуу адамдын акылдуулугу ушул. Илгеричи айтканда, баатырдын айкөлдүгүндө. Айкөлдүгүндө баатырдын баатырлыгы айкөлдүгүндө билесиз эмне үчүн? Анткени айкөлдүн ар жагында кечиримдүүлүк, жакшы көрүү, баам парасат, акылмандуулук турат да. Сурайт экен, эмне болду десе, устаз дейт. Мен бочканын алдына кирип көрдүм. Поврикке кирип көрдүм, тияны барып көрдүм. Бирок кайсы жерге барсам дагы Аллах Таала көрүп коет экен, ошон себептен муздабай келдим деген экен. Айткылачы мисалга алса, Аллах көрбөйбү? Ай эмне ушак айтып атасыңар? Аллах көрбөйбү? Эмне себептен субханалла бири-бирин бузуп атасыңар? Айткылачы, эмнеге зына кылып атасыңар? Эмне үчүн ойноштук кылып атасыңар? Эмне үчүн бир үй бүлөнү кол салып атасыңар? Эмне үчүн мамлекетти жамандап атасыңар? Эмне үчүн молдону жамандап атасыңар? Эмне үчүн балдарыңарды Куран окутпай атасыңар? Эмне үчүн намаз окубай атасыңар? Эмне себептен? Билесиңерби? Анткени силер Аллах Таала көрүп турат деп ойлонгон да жоксуңар. Байгырызда сөз бар. Көрбөйт деп ууру кылба, укпайт деп ушак айтпа дейт. Бул кыргыздын акыйдасы. Ата-бабабыз Ханафи, Матурид ушунча бекем болгондугунан ушул сөздөрдү көп айтышкан. Эй, укпайт деп ушак айтпа дейт. Көрбөйт деп ууру кылба. Аллах эмне кылып атканыңдын баарын билет. Алланын алдында эч нерсе жашыруу болуш мүмкүн эмес. Алла ушундай угуучу, ушундай көрүүчү, андан эч ким качып албайт. Ошонун себебинен проблема ушул эле. Башка нерсе жок. Пайгамбар айтып атат экен. Аялга тилиң менен да, колуң менен дагы күйөөңө зыян келтирбе дейт. Эркек айтып атат экен, нафакасын бер. Өзүң аялыңды жакшылакай бак.
Аллах үшін бағып қойып, анан доомат қылба. О, көйнек аперіп қойып, мен саға былтыр жазында бір көйнек аперіп, ошоны кийбейсиңби дебейле қой. Баягы илгери билесиңби, о, мен бир шахтага бар иштеп келип, анан ошондо сага бир обручальный кольцо берип, кара дебейле қой. Антип доомат кылып сен катын бакпа. Сен Аллах берген аны аманатка. Бак жакшынакай субханалла мүмкүнчүлүгүнө жараша. Силер болса, аялдар болса, Аллах эркекти силерге аманат кылып берген. Аял силерге аманат эмессиңер, силердин күйөөңөр да силерге аманат. Ушуну унутпаш керек. Аз бар эле мындайдан жазды, телефонда мен комментарий карасам, устаз, аял деген эркек аманатта, эркек аманатта. Ооба, эркек да аманат, ал да байкуш жандык. Ага да нормальный отношение керек. Аллах үчүн отношение керек ага. Анда сүйүш керек, как положено. Сен эле онтон тегеренден жандым тегеренде отуруп калыш керек эмес. Ошол да Аллах көрүп турат. Эгер эки жүздүүлөн бир нерсеге жетиш үчүн, эптеп бир нерсе үчүн да бир жүрөгүңдө мындай бир алдап коеюн деп бир нерсе мамиле кыла турган болсоң, эртең тескериси болуп калат. Баардык нерсе тескери болуп калат. Мен бир нерсем бар да, качан сабак айтып атканда, ушу кыпкыргыча түшүндүрүп берем. Анан сурай беришет, устаз сиз каякта илим алгансыз? Мен илимди туттурчум. Ооба, мен илим алгам, субханалла. Алгамдылла, жакшы эле алгам, Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Эми муфти эмесмин. Бирок Кудайга шүгүр адашып кетпейм деп ойдомун. Бирок адамдардын бир чоң бир сон нерсеси бар экен да. Адамдар аалымдарга, молдолорго келе берген экен. Аны тет улуу бир имам Шурумбулали деген болгон экен. Ошол аалым 50 жыл илим алган экен. 50 жыл акыйдадан, фыхтан, чоң илимдүү китептер жазып, анын акырында эркек мен аялдын ортосунда милдет деген кичинекей мындай бир китеп жазган экен. Ошол китебин жазганда элдин баары күнүгө сурап келе берген экен. Айткан экен, мен фыхтан жаздым, акыйдан эмне үчүн десе, айтып экен, устаз, фых мен акыйданы сизден сурап билип алабыз, бирок эркек мен экөөбүздүн ортосунда мамилени сизден сурап уят экен. Бирок сизден ушул нерсени жазып койгон экен. Ошону тургандан баштап жатып кайра турганга чейин жазып койгон экен. Айтайын деген нерсем, ал ошол адам айтат экен, ошол алып айткан экен ошондон кийин. Мен аттан көрүп дептир. Эгерде ушунча жыл фык менен акыйдадан жазбай дейт, ошо адеп, ахлак илимин өзгөчө кылып жазсам болмок экен. Эгер Аллах өмүр бергенде дейт, мен өмүр бою только адамдарга адеп, ахлак, жакшы мүнөз жөнүндө, мындай айтканда, адамдардын бири-бирине жараштыруу илимин алып окутмакмын деп айткан экен. Бул алтын ордо болот деп. Мында алтын орто сөз деп. Ислам өзү мындай орточо дин, анын ортосу бар экен. Ортосу бул мамиле. Алымдар айтат, субханалла, эгерде Кур'анды ала турган болсок, анын ичинде 114 сүрө отурган болсо, ошо сүрөлөрдүн 75% мамиле жөнүндө бар. Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин ала турган болсо, мына Ситайда окут, мына 6 чоң эме бар экен, китеп бар экен. Ошонун ар биринде баланча миңден хадис боло турган болсо, ошолордун 70% бул адамдардын адеби, ахлагы, кул мүнөзү туурасында экен. Бул дүйнөдө Аллах Таала ушуну белгилеп, Кур'анда мындай деп койгон. Коом дейт, сиз менен биз элдер. Өзүн оңдомойун, эндекен Аллах аларды оңдобойт дейт. Демек, машалла, сиз менен биз оңолушубуз керек экен. А оңолуш үчүн бизге пайгамбар берилген экен. Алымдар, устаздарыбыз, урматтууларым айтат. Куранды түшүнүү үчүн пайгамбардын сүннөтү керек дейт. Анан сурашыптыр, устаз, кантип кайсы жагынан биз көбүрөөк түшүнөбүз десе, адамдар менен мамиле кылган жагын пайгамбарыбыз менен кылсаңар дейт, силер Куранды толугу менен түшүнөсүңөр дейт. Аллах Куранда Юсуф деген сүрөнү түшүрүп койгон. Анан устаздардын бирөөсү мындай бир айтат экен, устаз Юсуф сүрөсүн айтып бер десе, мындай айткан. Эмне болмайды, жоготуп аягында таап алат дейт экен да. Пайгамбар баласын жоготот экен да, аягында табат экен. Бирок эмне үчүн мындай айттыңыз десе, анткени адам баласынын жашоо ушундай экен. Адам баласы төрөлөт экен, өлөт экен. Жоготот экен, табат экен. Кедей болот экен, байыйт экен. Ооруйт экен, айыгат экен. Ачка болот экен, ток болот экен. Жылаңач болот экен, кийинет экен. Карасаңыз,
Бардық аяғы бар екен. А, Б. Демек, машалла, ушул нерсенин барды сүннөтүбүздө, шариятыбызда бар екен. О, мына башыңарда айланайындар, апаларым, жеңелерим, кандай тура сонун жолуктар турат, машалла. Бирок эмнедир жүздөрүңдө имандын нуру көрүнбөй кетип атпайбы? Эмне үчүн билесиздерби? Анткенсе ушу жоолугуң азыр оор болуп баштады өзүңө. Элди карап, чечип эле салсамбы? Мынтип эле салсамбы? Анда мындай эле койсом эмне болмок эле? Мынтпей эле койсомбу? Кээбилерибиз болсо, эмне экен кечке телефон карап отуруп, акырында сулар намаздар канча намаз калып кетти. Жоолук субханалла сыртында болуп калды адамдардын. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени Аллаху акбар, Аллаху акбар деп азан айтылганда бирден чечип дагы кайра телефон карап отурасыз. Кой, намаз убактысы келди, Аллахым көрүп турат, Аллах угуп турат, мен турушум керек деген сезимди биз басып салдык. Ошонун себебинен уламдын аалымдар бирөөсү айтат, эгер кимде ким Кур'ан менен шифа таппаса дейт, калган дүйнөдө эч бир дары менен шифа таппайт деген. Эмне үчүн мындай айтат десе, шариятты угуп туруп, мына аз биз айткан сабактан кийин барып алып, үйүңөргө барып, ойлонбосоңор, эмне себептен мен ушундай болуп калдым я? Эмне себептен экөөбүз урушуп атабыз? Эмне себептен жашообузда ушул эле балалар келип атат? Ушу биз чын эле Кудайдан коркпой калыптырбыз. Кудай көрүп турат деген сезим жүрөгүбүздөн чыгып кеткен турбайбы? Деген субханалла нерсе болбосо, анда бүгүнкү сабактын жыйынтыгы жок. Силер 1 саат, 2 саат отурдуңар дагы, угуп коюп кетип калдык. Демек, секрети ушул эле экен. Каалайсыңар мамлекеттин оңолушун? Кудайдан корккула. Каалайсыңар ушу шаарыңардын оңолушун? Кудайдан корккула. Каалайсыңар үйүңөрдүн оңолуп кетишин? Кудайдан корккула. Каалайсыңар балдарыңардын оңолуп кетишин? Кудайдан корккула. Каалайсыңар күйөөңөрдүн жакшы болушун? Кудайдан корккула. Каалайсыңар ушу күйөөңөрдүн аялыңар жакшы болушун? Анда Кудайдан корккула. Каалайсың бардык нерсе ушундай болуп кетсин? Мамилени Аллах үчүн кыл. Оорууну көргөнү бар атканда Аллах үчүн көргөнү бар. Ушака келдилер, Аллах үчүн келгиле. Балаңды университетте окутуп атсаң, Аллах үчүн окуткун. Ушул эле болду, вопрос ушул эле. Ар бир жакшы амалдын башында Аллах үчүн деген турса, лилла, бир Аллах үчүн деген турса, анда ар жагында машалла жеңилдик бар. Мен дайым айта берем атамдын сөзүн. Атам мынтип айта берет. Мен неберенин жытын жытташы үчүн дейт, сабыр кылдым дейт. Күттүм, түттүм дейт. Мен ушул нерсени кылгандан кийин дейт, ушул мынакей баламдын баласын жытын жытадым дейт. Кантип сиздер субханалла бүгүн жашоого келген нерсеге күтпөй, түтпөй, сабыр кылбай туруп, кантип неберени жытын жытайм деп атасыңар? Кандай болсун бул динибиз сабырдуулуктун дини. Сабыр динибиз субханалла күтүмдүүлүктүн дини. Сабыр динибиз субханалла мындай чыдамкайлыктардын дини. Айтып аткан сабыр жөнүндө айтканда, ал сабыр 3кө бөлүнөт дейт Имам Газали рахимулла. Ошон бирөөсү керек болсо, динге де сабыр кылышыбыз керек. Карасаң, даарат алышың керек, гусул алышың керек, хижаб кийишиң керек, сакал коюшуң керек, булуу кийишиң керек, чепкен кийишиң керек, субханалла. Мечитке барышың керек, зикир кылышың керек, Кур'ан окушуң керек, шарият үйрөнүшүң керек. Буга да сабыр керек. Трапты бедоктун койсоң бүтүп кала турган болсам да сакал калбай калмак. Демек, сабыр керек экен динге да. Ошол эле мезгилде субханалла бирөөң соода кылып аткан болсоң, базарга барышта өзүнчө бир сабыр. Барып соода кылып аткан, кийип сатып аткан кийимиңди тизиште сабыр. Эгерде тамак жасаган болсоң, ошо тамагыңды тамакты жасап берүү да бир сабыр керек экен. Анда бар болот экен, жок болот экен, киши келет экен, келбейт экен, сабыр экен. Ошондой эле эркек менен аял ортосунда бири-бири менен болгон нерсе сабыр кылуу керек экен, субханалла. Аял эркекке сабыр кылыш керек, эркек аялына сабыр кылыш керек, субханалла. Ошонун жаманчылыгына сабыр кылыш, жакшылыгын күтө билиш керек экен. Бирок Аллах үчүн экен. Эмне үчүн экен? Эмне үчүн экен? Баарыңар тургула. Баарыңар тур, аксакал да тур, жаш да тур, ана бисмилла. Тур, турабыз. Колду көтөрөбүз. Кат өйдө көтөрүп туруңуздар. Көтөрүп туруңла, машалла. Кыймылдаткыла. Жакшы эме отургула. Уйку ачылдыбы? Отур.
600 адам тұрғыза. Allah razı olsun. Demek maşallah mına ушундай экен. Ойлонуп отурдум жандан бери айткандан кийинчи. Эгер ушунун баары болгон бар нерсе бар. Туура эми көрсөк ушул эле экен. Бир күнү шалдырап ушинтип анан медресеге бардым. Мен субханалла Карабалта ислам институтун бүткөм. Молда Халил деген чоң бир устаз бар, эски устаздардан ошо кишини молда сабак алгам. Анан барсам карап, эмне шалдырайсың деди. Билбейм, уста чарчап атам. Мен бир кетип бир сонун айтып бердим деп. Анан китептен ачып туруп, бир сонун бир хадис окуп бердим мага. Санады сонун, сахih, бекем хадис субхан. Пайгамбар сонун айткан. Мындай экен. Эгерде пенде дейт пайгамбардан, кайсы бир ким болсун мусулман, кайсы бир амалдын башында Аллах үчүн кылса, Алла ага тоону дейт, Ухудту жаргандай күч берет деген экен. Ойлонуп калдым. Көрдүңбү деди, сен кылып аткан амалдар Аллах үчүн болбогон себебинен чарчап атасың деди. Ушул айткан сөзү примерно бир 10 жыл болуп баратат. Ошол хадисти күнүгө өзүмө айтам. Мен айта баштадым, мен үйүм менен мешіттин ортосу 560 метр. Шактайм дайыма. Кетип барат мешітке Аллах үчүн, Аллах үчүн. О, субханалла, силер можа отурганыңыздар мен үчүн өтө аз адам бул. Анткени мен күнүгө 2000 адам көргөнүп калгам. Бул эме эмес мен үчүн. Ошончо адамдын нерсесине барып туруп, Аллах үчүн кирип туруп, кечки саат 8-де 2000 адам менен сүйлөшүп коерм. Билесиз эмне үчүн? Анткени ушунун күчүн билдим мен. Демек ушул сиз айтайын деген нерсем, бардык нерсени Аллах үчүн кылгыла. Аллах үчүн гана сыйлагыла күйөөлөргө, аялдар көп болгончо айтам. Аллах үчүн сыйлагыла. Балаңарды эмизип атасыңарбы? Аллах үчүн эмизгиле. Балаңарда күчтүү, акылдуу, зээндүү болуп чыгат. Тамак жасап атасыңарбы? Аллах үчүн жасап бергиле. Аллах үчүн. Ошол кичинекей бир бизи кичине күйүп кетсе да керек болсо, ошонун аркасында субханалла эркекке күч берилет. Эркектер жумушка чыгып баратканыңарда Аллах үчүн деп чыгып кеткиле. Ошондо барып келгенче Алла жолунда болгон болосуңар. Эгерде балдарыңарды Аллах үчүн тарбиялай турган болсоңор, мына жек көрсөң да Аллах үчүн, жакшы көрсөң да Аллах үчүн болуп турган болсо, Алланын жардамы сөзсүз келет иншалла. Аракет кылабызбы? Allah razı olsun. Anda Suracok'a töreyle inşallah. Allah razı olsun. Suracok'ta da kirayınızdır. Ben kol çarp koyamak, koyayım. Aşkırmayın çok. Allah razı olsun. Bu mönderge geldiğinde olup etti özü. Biroq çınık emen düşündünüzler mi? Kılavuz Allah için. Hareket amılar kılavuz inşallah. Men damılalarım rahmat, Allah razı olsun. Bütün her bir rayondun, her bir şahardın imam kattir turat maşallah. Allah'ım razı olsun. Şuntip birdiktүү maşallah. Uşu elibizde, jeribizde oңдойбуз. Uşu elibizge жер тынччылык, аманчылык болсун. Мына Садыр Кожоевичтин айтып атат maşallah, оңго жол. Биз анда окуп чыктык. Ал өтө чоң нерсе. Мунун ичинде Ханафи, Матурид деп биздин атабыздын жолу бар. Ошол сенен maşallah Аллах үчүн bizde memleketin oңолушуна, түптөлүшүнө, дагы башка согуш болбосун, мамлекетте тынччылык болсун деген нерсе менен ушул нерсе башыбызды бириктирип атабыз да. Туурабы? Ошон үчүн Аллах үчүн, бир гана Аллах үчүн. Калган нерсе асманда чечилет.